Эфирде кылмыш, кырсык, жаза окуяларын баяндаган телегүзөт программасы. Студияда мен Аяна Байзакова, саламатсыздарбы? Сузакта балдарды сүзүп кеткен Портер автоунаасынын айдоочусу үй камагына чыгарылды. 4 майда Жалал Абад шаардык сотунда айдоочу баш коргоо чарасы каралып, ага карата үй камагы тандалган. Тергөө амалдары жүргүзүүдө шектүү катары Сузак районунун тургуну 1976 жылы туулган адам суралып, ал убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Эскерте кетсек, 2 майда Сузактын Катмы жайлоосунда манас айтып жаткан балдарды Портер унаасы коюп кеткен. 48 жаштагы айдоочу көрсөтмөсүндө балдарга бекер бал муздак таратканы баргандыгын, Жергетал айылдык мектебинин директорунан таттууну кайсыл жакка жеткирүү экендигин сурап, телефон чалып жаткан учурда машинасы ылдыйга түшүп кеткенин, артынан токтотконго жетишпей калгандыгын айткан. Ысык Атада 3 жашар өгөй кызын ууруп сабоого шектүү катары жаран кармалды. Чүй облустук милициясынан билдиришкендей, 29 апрелде саат 14:20 чамасында Ысык Ата райондук милициясынын нөөмөт бөлүмүнө Ысык Ата аймактык ооруканасынан билдирүү түшүп, анда Будёновка айылынын 3 жаштагы кыздын денесинен ар кандай жаракаттары табылып, ооруканага түшкөндүгү айтылат. Тергөө иштеринин жүрүшүндө кызды өгөй атасы 1996 жылы туулган жаран уруп сабаганы аныкталган. Натыйжада өгөй атасы шектүү катары кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда соттук экспертизалар дайындалып, тийиштүү тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Каракулжа районунун Улай Талла айылындагы Кызыл Суу дарыясынан изделип жаткан 3 жаштагы баланын жансыз денеси табылды. Маалыматка караганда, ӨКМге Кызыл Суу дарыясына жаш бала түшүп кеткен тууралуу маалымат түшкөн. Жерине издөө иштери жүргүзүүгө 4 куткаруучу тартылган. Издөө иштеринин натыйжасында куткаруучулар тарабынан 2021 жылы туулган жаш баланын сөөгү дарыядан табылып, туугандарына өткөрүлүп берилди. Ош облусунда милиция 2-синен 10 майга чейин өспүрүмдүн аталышындагы рейд өткөрүүдө. Рейдтин жүрүшүндө кызматкерлер саат 22:00 кийин коомдук жай, дүкөн, компьютердик клуб жана ай салуучу жайларда көзөмөлсүз коомдук адеп акылакка туура келбеген терс көрүнүштөрдү жасап жүргөн. Ошондой эле мектеп жашындагы окубаган балдарды аныктап, укук бузуулардын алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Ал эми алардын ата-энелерине мыйзам чегинде чара көрүлөт. Текшерүүдө өспүрүмдөрдүн ата-энелерине Алай районунда 5, Араван районунда 2, Кара Суу районунда 12 жана Өзгөн районунда 6 протокол түзүлүп, 25 000 сом айыппул салынды. Бишкекте уурулукка шектелип издөөдө жүргөн жаран кармалды. Өткөн жылы 19 июлда аларга шаар тургуну арыз менен кайрылган. Ал арызында билдиргенде, шаардагы соода борборунун биринде белгисиз адам 20 000 сомдук телефонун уурдап кеткен. Арадан 8 айдан ашык убакыт өткөндөн кийин шектүү катары 40 жаштагы жаран кармалды. Ал убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Семичкенин ичине салынган кара куурай жаран өз ыктыяры менен белгисиз өсүмдүктүн уругун өткөрүп берди. 30 апрель күнү Бишкек шаарынын 1 май рейипке 1995 жылы туулган жаран өз ыктыяры менен белгисиз өсүмдүктүн 11 дана уругун өткөрүп берди. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясынан билдиришти. Анда шектүү жаран Бириккен Араб Эмирликтеринин бир шаарында белгисиз адам тосуп алат деп күн караманын баштыгын жеткирип берүүнү суранганын билдирген. Териштирүүнүн жыйынтыгында Ысык Көл облусунун Жети Көз районунун 40 жаштагы тургуну аныкталып, сурак берүү учурунда анын көрсөтмөсү боюнча 11 дана кара куурай уругун 2 жума мурун интернет аркылуу сатып алып, аны чет өлкөнүн бир шаарына мигрант болуп эмгектенген классташ баласынын суранганы боюнча жашыруун түрдө күн караманын ичине салып жибергенин көрсөткөн. Азыркы учурда аталган факты боюнча ар тараптуу териштирүү иштери жүргүзүлүп, алынган затты аныктоо соттук химиялык экспертиза дайындалды. УКМК менен Ички иштер министрлиги биргеликте баңгизатка каршы күрөштү күчөтүү боюнча кеңешме өткөрдү. Жыйындын жүрүшүндө баңгизаттын мыйзамсыз жүгүртүүгө байланышкан учурдагы чакырыктар жана коркунучтар талкууланып, өлкөдөгү баңги кырдаалын жакшыртууга багытталган конкреттүү иш-чаралар иштелип чыкты. Атап айтканда, баңги каражаттарын өзгөчө синтетикалык баңги заттарын өндүрүү жана сатуу менен алектенген уюшкан кылмыштуу топторго каршы аракеттенүү. Ошондой эле республиканын бардык аймагындагы түнкү клубтарда, казинолордо жана
башка оюн-зоок жайларында баңгизаттарды таратууга бөгөт коюу боюнча комплекстүү чаралар көрүлмөкчү. Тагыраагы укук коргоо жана финансылык чалгындоо органдары тарабынан баңги кылмыштарына каржылык колдоо көрсөтүү булактарына бөгөт коюу өзгөчө көңүл бурулат. Эс алуу күндөрү шаардын четиндеги Кой Таш айылында айдоочу жол эрежесин бузгандыгы үчүн токтотулду. Айдоочу мас абалында унаа башкарып бара жаткан айдоочудан спирт ичимдиги жыты келип жатты. Айдоочунун спирт ичимдигин аныктоо максатында ал жакынкы наркология борборуна жөнөтүлдү. Анда анын мас абалда унаа башкаргандыгы тастыкталды. Айдоочунун унаасы айып аянтчага токтотулду. Просто я, как гражданин, я не даю свое согласие меня снимать. Присядьте в машину, я вас прошу вас. Вы снимаете, ну зачем вот это вот вы делаете? Присядьте в машину. Я снимать, я машину точно. Машину присядьте. Ben daha başını tartışıyorum bunlar. Ecek, Помощь geldi. Otursak машину. Siz toz koydunuz. Al olsun, tamam. Maksan alып koysun, mine koyup Az aydayım. Kaydayсың? Mına mol жерде эме деп. Донецкая жетпей стоянка бар. Ал. Машину на стоянку надо выдворить. Азыркы учурда Бака Садырбаева менен Баксарай эс алуучу жерден түшүп келаткан жерден ушу аял жаран кармалды. Аялдын өзеки сөзүнөн айтымынан спирттик ичимдикти ичкен. Ошого ылайыктуу наркологияга келгенде наркологиядан положительный результат чыкты. Мыйзам чегинде чара колдонобуз. Муну айыптоочу жайга кирет. Кыргызстанда мопед жана мотоцикл айдагандарга карата масштабтуу рейд жүргүзүлдү. Акыркы убакыттарда скутер, мопед, велосипед жана электр самокат каражаттарын башкарган жарандар тарабынан жол эрежесин одоно бузушуп жаткандыгы байкалууда. Ошондой эле жарандардын тамак аш буйрутма кылуусунда бул транспорт жеткирүү кызматын такай аткарып келет. Чүй облусунун милиция кызматкерлери 2 миллион сом урдоого чектелген 2 адамды кармады. 27 апрелде таңкы саат 4:00 чамасында Сокулуктун Фрунзе айылындагы агромаркетке белгисиз адамдар кирип, кеңседен 2 миллион сом салынган сейфти уурдап кеткен. Бул окуядан кийин акчасын уурдаткан жаран милицияга кайрылган. Ыкчам иликтөө иштерин жүрүшүндө шектүү катары 45 жана 38 жаштагы жарандар Ош шаарынан кармалган. Белгилүү болгондой, алар уурулук жасалган күнү Chevrolet Spark унаасы менен жүрүп, кылмыш кылгандан кийин Ош шаарына изин жашырып кеткен. Шектүүлөр 30 апрелде убактылуу кармоочу жайга камакка алынган. Ал эми унаа айып короого токтотулган. Милициядан билдиришкендей, 38 жаштагы жаран Токмоктогу ишканалардын биринен $60 000 жана 1,5 миллион сом урдоого шектелип издөөгө алынган. Ал кылмыш 2023 жылдын июль айында жасалган. Учурда кармалгандардын ушул сыяктуу башка кылмыштарга катыштыгы бар же жоктугу текшерилүүдө. Кара Суу районунда салык кызматкери 100 000 сом өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен кармалды. Атайын кызматка ишкер кайрылып, Кара Суу районунун салыкчылары өлкөгө алып келген 9 автоунаанын 650 000 сом салыгын жашыргандыгы үчүн 100 000 сом пара талап кылганын маалымдаган. Факт боюнча текшерүү иш-чараларынын жүрүшүндө акча каражаттын Ош облусунда Кара Суу райондук салык кызматкеринин бөлүмүнүн башчысы опузалап талап кылгандыгы аныкталган. Чекти 100 000 сом пара алып жаткан жеринен 27 апрелде кармалып, УКМКнын тергөө абалына киргизилди. Орусиядан кайтып келип, сойкулук менен алектенмекчи болгон жаран кармалды. Ош шаарында 28 жаштагы тургуну сойкулукка шектелип кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Милициянын маалыматында ал 1 ай мурда Орусиядан кайтып келип, 26 жаштагы Кара Суу районунун тургуну менен бирге сойкулукту уюштурган. Кардарларды интернет аркылуу издеп, Дина деген ысым менен өзүн жарыялап баштаган. Аны кармоо учурунда Макаров тапанчасы табылды. Экөө тең убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Апта жаңылыктары ушулар болду. Сиздер Телегүзет программасын көрдүңүздөр. Эмки чыгарылышта жолукканча сак саламатта туруңуздар.